له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bundan bir neçe yıl ötüp ketdi. Bir bayki var эле. Жана айтып аткандай больной киши болчу. Кечирип коюңуздар, баягы алкаш же болсо бомж дегенден да тартынып калдык. Анткени себеп баягы ошол оорукчан адам деп коелучу. Бир оорукчан адам бар эле. Анан ары өтүп мени сөгөт, бери өтүп сөгөт. Өзү балуса башка соседдин айылда, өй жакта да. Анан биз жакка келе беришет да. Анан кийин субханалла баары өтүп сөгөт, бери өтүп сөгөт. Кээ бирде эй деп анан кийин баягы пайгамбарыбыз да сөгүп өтөт. Ушундай да молдолорду жек көрөт да. Анан эмне кылыш керек деп ойлонуп отуруп анан субханалла алдынан чыгып алчу болдум ошончу. Кудай Таала да чыгарып берет экен ушундайчы. Анан именно ошо келатканда чыгып калам да. Анан кирип кетпейм да. Баягы сөккөн уккун келбейт да эми молдо болсоң анан ошо авторитет болуп каласың да. Анан субханалла баягы алдынан чыгып туруп алчу болдук. Баягы келет дагы мында карап, деп туруп баягы анысы кылып кетет да, сөгүп кетет. Экинчи күндө чыгып алдым, үчүнчү күн, төртүнчү күн чыга албай калдычы. Анан кийин төртүнчү күн жаныма деле ыйлап баштаса болобу. Анан эмне болуп кетти деп анан кийин субханалла анан баягы сөгүш керек эле идеясындачы. Как раз ошол мезгилде баягы ооруйт экен, анан ылдый чөт экен деп көрсөчү байкуш. Анан келип ыйлап токтоп мен сага бир нерсе айтып берем деди. Анан кийин жанында отура албайсың. Субханалла, момун бияктан да, ушу бияктан да ушундай жанында отуруш өзү чоң проблема да, короче. Анан Аллах Таала ушундай кылып койду, баягы ишим арман толугу мен айтып берип бүттү, ыйлап бүттү. Анан кийин бүт барып бүткөн жок отуруп 1 саат болуп кетти окшойт да. Элдер ойлоду окшойт да, мындай бул эмне болгон деп, тигин жана отуруп алыптыр деп. Баягы өзүңдүн ушундай ой бар го. Биз ушундай элемде деп жашайбыз да. Анан баягы адам ушундай болду. Анан кийин акырындан сурады, эмне кылам депчи. Анан ага иш айтып атам, сиз үмүтсүз болбоңуз. Ал киши чөгүп кеткенин небесеси, жана ооруп больной болуп калган себеби эмне болду? Аялы чыдап кетип калган. Анан кийин тигини чыдап кетти деп туруп баягы эмне кылган? Көп эркектер, көп аялдар аракка, ушундай нерсеге, же болбосо муунганга, дарыга, уксуска чуркайт да. Көп ушундай случайлар бар. Жалаң ушул нерсени, ушундай айтканда, ошол нерсесин шайтан ошол мезгилде келип эмне кылат? Кулагына васваса кылат. Сүйлөйт, ары жок. Мына деген сөздөрдү сүйлөйт жүрөк кулагына. Анан ошол мезгилде чөгөт көбүнчөсү. Анан кийин субханалла айтып атам, жок дедим. Сизди Аллах Таала жакшы көрөт экен десем, мени кантип жакшы көрсүн дейт. Мени кайсы кебетен мени жакшы көрөт дейт. Эмне жакшылык бар менде? Карачы менин кейпим дейт. Менде эмне жакшылык бар? Кудайдын күнөөсүн баарын кылам дейт. Кудайдын баардык күнөөсүн бүт эмне десе арам деген болсо мен арам нерсени кылып атам деди. Мына сен айтасың ичпе деп айтасың, арам деп айтасың, мен ошону ичип атам мынакей дейт. Сен зына кылба десең, мына мен зына кылып атам дейт, арам дейт. Мына калп айтпа десең, мен калп айтып атам дейт. Мен уурдайм деди, кастрюль калбады кошуналардын дейт, бүт уурдап бүттүм дейт. Ушундай нерсе. Анан кийин айтты, жок дедим, субханалла. Аллах Таала сизди алсыз кылып койду. Бирок күчтүү кыла турган да Аллах. Деп анан бир аз кичине бир түшүндүрүп берсем, түшүндүргөндө мындай түшүндүрдү да. Караңыз дедим да. Күн чыгып атат. Анан батып атабы? Батып атат. Экөөбүздүн жашообуз күн чыккандан күн батканга чейин эле. Ушу аз эле калды байке. Мына азыр асыр болгон болсо, асырдан 15 мүнөттөн кийин бир жарым сааттан күн батат. Экөөбүздүн жашообуз күн батарлык жарым сааттык калды. Ушул жашоону калган жакшы жашап алайын деген ниет барбы десем, бар деди да. Анда эртең менен субханалла арак ичпей келе аласызбы десем, келе алам деди. Макул деди. Келди, субханалла. Ошол эле күнү, ошо как раз 3 күндүк даватчылар кеткен аткан. Эчте келип туруп үйдөгү болгон таза кийинип туруп, мончо киргизип баарын муну туруп, баягы өздөрү жуунуп келиптир, рахмат. Бирок баягы сырткы кийим баягыдай жаңысы жок да. Анан кийип тургандан кийин баягы 3 күн даватка чыгып кетти. Азыр алхамдулилла. Ошо киши калп айткандай болбойм, бул жерде чоң бир мындай бир организациянын эмеси, хозяини кечирип алачы. 10 жыл болду мына, 15 жыл болуп кетти. Аллах субханалла пендесине эгерде жол ачып бергиси келсечи, сен түшүнбөй каласың, акылың жетпей калат, каяктан ачып берип коерунчу. Билбейсиң. Ошон сен Аллах Тааланын бере тургандыгынан, Аллах Тааланын сенин жолуңду ачып кое тургандыгынан эч качан үмүтсүз болбо. Эч качан үмүтсүз болбогун. Аллах ушундай зат. Пендесинен үмүтсүз өзүнөн үмүтсүз болгон, Алладан үмүтсүз болгондорду жаман көрөт. Бирок качан пендеге үмүт кылып, пендеден сурап баштай турган болсо, бир пендеден үмүт кылып баштаган болсо, Аллах Таала ошол пенделерге чыдап чыдайт. Ошол мезгилде сен чайналып каласың. Ошондо таяна турганың Аллах, бере турганың Аллах, колдой турганың Аллах, ача турганың Аллах, бүткүл жакта
Алладан башка сени мындай бактылуу турган зат жок. Бул шейх ушуну айткысы келди. Биз мусулмандар субханалла унутпагыла, биз субханалла кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында туруп бейишке биринчи кирет. Мен мусулманмын деген адам пайгамбардын оң жагында туруп бейишке кирет. Сол жагында да туруп бейишке киргендер болот. Алла Таала ушундай мусулман урматынан тозокко кирген күндө да мусулман тозокко киргенде дагы ошо келмеңдин алып жүргөн дааратыңдын намазыңдын себебинен субханалла сени тозогуңдо сен оту күйгүзө албай коет. Тозоктун оту айтат: Алла, мен мунуңду күйгүзө албай атам дейт. Алла Таала билип турса эмне дейт? Мунун оозунан келме чыгат, ла илаха иллаллах Мухаммад расул чыгат. Мунун денесинде даарат алган, гусул алган жерлери бар экен, сажда кылган жерлери бар экен, жума намазга болсо да койт. Бир жолу саждаган нерсени эмне кылайын? Алла Таала айтат экен, ошондон башка жерин күйгүз дейт экен. Ошондон башка жерин күйгүзөйүн деп барса эле караса дагы нерселер бар экен. Берип койгон садакасы бар экен. Ошол нерсе биянан калкан болот экен, туткан жылына бир жолу орозо туткан ал калкан болот экен. Ушинтип атат. Я Алла, мунун дагы эч нерсеси күйгүзө албай атам дегенде ошентип алектенип отуруп эмне экен, адамды мынакей тозоктон чыгара турган даражага жетип калат экен. Анан пайгамбарыбыз айтатында жылмайып айтат, жылмайып пайгамбарыбыз. Ошо азыл тишин көрсөткөн эмес, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмайып турат экен. Анан ошол мезгилде мен Аллага сажда кылам дейт. Я Алла, мен үммөтүм кечир дегенде тозоктон Алла Таала аларды чыгарат дейт. Аларды чыгарып туруп хаят, тирүүлүктүн суусуна ырытканда алар жанагындай сүмөлөк кайнаткансызарбы? Сүмөлөктү кайнатарды карасаң, мындай жанакы эмесин буудайды мындай алганда мындай өнүп чыгат го. Ошону карасаң борсоюп ак болуп калат го буудайдын эмеси. Ошондой болуп туруп анан кийин хаят суусуна салгандан кийин кайра чыгарса, ошондой болуп калат экен адамдар баягы. Ушундай пайгамбар дейт, алар ушундай бир өнүп турган, ушундай бир жана буудайга окшошуп, борсоюп шишип калышат дейт. Болбой тозоктун азабын көрүп чыктык да. Кудай сактасын. Ошончалык Алла Таала ушундай турган пайгамбар дейт. Анан кийин дейт, алардын пешенесинде ушундай бир шафаат Мухаммадия, Мухаммаддын шафааты менен чыкты дегендер болот. Аларга бейиштин эң төмөнкүсүнө киргизгенде, силер ыраазысыңар, я Алла, мындан чоң бейишти башка бирөөнө берген эместерсиң, я Алла дейт. Кара. Алла Таала жок дейт, мындан да бийиги бар дейт. Я Алла, ушуга ыраазымын дегенче болбой эле. Алла Таала жок, силер ыраазы эмессиңер деп айтканганча болбой эле, я Алла, мындан жакшыраак болсо берчи дейт экен да. Адам жашоосунда деле ушундай го. Азыр мисалы алсам, мына бүгүн мисалы көчөнү пассат болгон болсо, бүгүн Ауди берип көчөгө. Ауди берип койсо, я Алла, мерс берчи. Мерс берип койгон болсо, субхан, я Алла, мага башка чыгармыч, я Алла, баш. Анан кийин последний 570 болсо, 570-ни 2018 берчи дейт го. Ошондой эле пенде дагы субхан, бейишке барганда тойбойт экен да. Ошол сен үмүтсүз болбогон субханалла. Аллах бүгүн кимдики деп көбөйтүп берип койсо берип коет. Бирок эгер сага бербей турган болсо, сабыр кыла тур, бир аз сабыр кыла тур. Бизде бул башкача түшүнүк берет да. Бирок субханалла Меккеге барып эле мындай сүзүп кетсе, машина сүзүп кетсе минте беришет да. Сабыр деп коет да. Кээ бирлер эмне деп атасың дегендер бар кыргыздарчы. Бирок андай эмес, сабыр кылыш керек. Бир аз сабыр кылып туруш керек, машалла. Ошол нерсе бул биздин мусулмандардын лозунгу ушул. Ооруңа сабыр кыл. Проблемаңа сабыр кылып тура тур. Ар бир оорчулуктун аркасында жеңилчилик бар. Жана ар бир оорчулуктун аркасында жеңилчилик бар деп Алла Таала эки жолу айтат. Жеңилчилик оорчулуктан кийин сөзсүз келет, болбой калбайт, мүмкүн эмес. Иншалла аракет кылабызбы? Үмүттүү кылбайбызбы? Үмүтүбүздү бекем кылабызбы Аллага? Машалла. Аллах баарыбызга жакшылыгын берген болсун.